Саламатсыздар YouTube көрөрмандары. Өткөн видео биз элдин башын айлантып акча тапкандардын куралы энергия деген түшүнүктү ачыктаганга аракет кылдык. Бүгүн биз ошо билерман коучерлер жана башка бай бактылуу болууга, ийгиликке жетүү, кыскасы баягы успехтердин теоретикалык таянычы эмнеде? Өзөгү эмнеде? Алардын мындайча айтканда кудай эмне? Ушул суроолорго жооп издеп көрөлү. Дароо эле айтайын, алардын таянычы бул кванттык физика. Андан кымындай да түшүнүгү жок. Бирок сүйлөсө кванттык физика далилдеп берди го дешет. Аларга кайсыны сүйлөп жатасың? Декогеренция, волновая функция, квантовая запутанность. Кайсынысы деп биз сурай албайбыз да. Себеби квантовая физика чындап эле физиканын оор бөлүмү. Көп адамдар түшүнө бербейт да квантовая физика эмне деп. Ошондой суроо берген күнү деле алар мындай карап туруп, сиз интернеттен өзүңүз окуп алыңызчы. Сизге менин курсум жакпаса, мешать кылбай кете бериңизчи деп коет аягы. Болду ошондой. Ошол үчүн билермандардын калканы ошо сөз да квант физикасы деген. Ыңгайсыз суроо берсе эле дароо эле мындай калканын көтөрөт. Квант физика далилдеп берди деп. Эми квант физикасы чын эле оор. Бирок анын эч мистикалоонун кажети жок. Адамзат өз тануу жолунда болмушту, табигатты изилдеп жатып, ар дайым чоң суроолорго, проблемаларга келип такалат. Бул нормалдуу көрүнүш. Ошентип илим алдыга жылып турат. Ошосумал эле азыр квант физикасынын суроолору абдан көп. Себеби илим менен табигаттын чек арасында турат. Эми келгиле илимий тааным теориясына таянып, ушул маселени бир ачыктаганга аракет кылып көрөлү. Дароо эле айтайын, мен физик эмесмин, кесибим физик эмес. Бирок бул маселелерди бир аз ачыкташ үчүн сөзсүз баягы физик болуу шарт эмес. Төмөнкү китептер менен тааныштырсаңар болот. Эми кванттык физика өзү эбегеси зор жана татаал чын. Бирок биз бүгүн ошо кванттык кубулуштарды үстүртүүдөн спекулятивдүү түшүнүп алып, өзү да адашып, элди да адаштырып жаткандардын өзөгүн ачыктап көрөлү. Колдон келишинче. Квант деген сөздү жана түшүнүктү немис окумуштуусу Макс Планк 1900 жылы декабрь айында дүйнөгө жарыялат да, өзүнүн теориясын ачыкта далилдеп атып. Энергия, тагыраак айтканда жылуулук, ал жылуулукту изилеген да, ошо жылуулуктун таркашын. Эми энергия классикалык физика түшүнгөндөй, баягы үзгүлтүксүз бөлүнүп же жутулуп турбастан дискреттик порциялар аркылуу таркайт деген. Эми ошо дискреттик порцияларды ал квант деп атаган. Ошентип квант физикасы ачылып жатат. Бул эми баягы квант деген сөзгө кайрылсак да. Эми биздин билермандарга келели. Алардын сүйгөн эксперименти баягы сүйлөгөн баягы эксперимент с двумя щелями. Аны биринчи Томас Юнг 1801 жылы кылган жарык менен. Кийинчерээк 1927 жылы Дэвисон, Гермер окумуштуулар электрон менен кылышат ошол эле экспериментти. Жана чында эле электрон толкун жана корпускулярдык касиетке ээ экенин далилдеп чыгышат. Эми келгиле ошо экспериментти карап көрөлү. Эгер бир жылчыкча коюп жөнөкөй шариктер менен атсак, анда доскада ал шариктер из калтырат. Көрүнүп тургандай. Эки жылчыкча менен эки из калтырат шариктер. Бул түшүнүктүү. Эми толкун бир жылчыкчадан өтүп экранга эң интенсивдүү жери менен из калтырат, көрүнүп тургандай. Эми эки жылчыкчадан өткөндө толкундар бири-бирин басып, урунуп, аягы экранга келип, өзүнүн эң интенсивдүү жерлери менен интерференциалдуу сүрөт берет. Экрангачы интерференционный узор. Ошентип корпускулярдуу кыймылда эки сызык, толкун түрүндө интерференционная доска болот. Интерференционный узор. Эми электронго өтөлү. Бир жылчыкчадан бир сызык көрүнүп тургандай, шариктей эле да. Эми эки жылчыкча койгондо эки сызык көрсөткөн ордуна кайра интерференциалдуу сүрөттү берип атат. Кантип, эмнеге? Электрон материяда ал шарикте эки сызык бериш керек болчу. Бирок интерференционная досканы көрсөтүп атат. Интерференционный узор. Физиктер божомолдойт. Мүмкүн бул электрондор бири-бири менен түртүшүп, ошого бири-бири менен урунуп, бири-бири менен мамиле кылып атып,
ошого толкун касиетине ээ болуп жатат деп. Анда электронду бир-бирден атал дешет. Ошондо баягы ачыгыраак түшүнөбүз депчи. Бирок кайра эле интерференционный узор пайда болот. Анда мындай жыйынтыкка келишет. Электрон бөлүкчө катары чыгып, анан толкундун касиетине ээ болуп, эки жылчыкчадан тең өтүп, өзү менен өзү түртүнүп, экранга бөлүкчө катары урунат. Ошентип баш айланткан татаал жагдай пайда болот. Электрон биринчи жылчыкчадан да, экинчи жылчыкчадан да өтүп атат. Ошону менен бирге эч бирөөсүнөн да өтпөй атат. Кыскасы бул илимий чатак алып келет да, себеби андай болбош керек да. Электрон материя дедик. Электрон өтүш керек болчу. Электрон ошо жылчыкчанын бирөөсүнөн өтүп атат. Бирок кайсынысынан өтүп атат? Тигинден да, бундан да. Эми бул чатак да. Эми ачыгыраак түшүнүш үчүн бул проблеманы чечиш үчүн окумуштуулар измерительный прибор коюшат. Жылчыкчанын биринчисиненби же экинчисиненби өтүп жатканын байкаш үчүн, вообще эмне болуп жатат дегендейчи. Ошондо электрон кайра шарик катары, башкача айтканда корпускулярдык касиетке ээ болуп калат. Жөнөкөй шарик катары эле өзүн алып жүрүп калат да. Башкача айтканда электрон эки жылчыкчанын бирөөсүнөн гана өтүп калат. Ошентип электрон биздин байкообуздун эсебинен өзүнүн касиеттерин өзгөртүп койду. Мына ушул жерден эзотерикага жана башка мистикаларга жол ачылып калат да. Эми ушул фикус-пикустун баары кайдан жаралып атат? Баягы спекуляциялоо, бул эксперименттин жыйынтыктарын спекуляциялоо жаралып атат. Эми бул кайдан жаралып атат? Бул эксперименттин жыйынтыктарын спекуляциялоо бул ошо жанакы коучерлерге аябай ыңгайлуу да, ошолордун баягы приемдору деп койсо болот да. Илимде андай эчтеке жок. Азыр ошону ачыктаганга аракет кылып көрөлү. Мына жана Томас Юнгтун коробкасы, ушундай коробка жылчыкча коюп, ушундай эксперимент кылды. Эми кыскасы булар эмне деп атат? Мондай электрон келатат, мондай чыкты. Могу жерден өзүн толкун катары алып жүрүп атат. Бияктан да экөөндөн бир өтүп атат. Биякка чыгып атат да, анан кайра бөлүкчө катары жанакы экранга урунуп атат деп атат. Эми алар айтып атат. Могу жерге келгенде бул жактан өтүп атат, бияктан өтүп атат, белгисиз болуп атат. Кыскасы ушул жерден суперпозиция болуп атат электрон. Мына биякка келип суперпозиция болду. Анан бияктан эч кимибиз биле албайбыз, кандай өтүп атат, ал кайсы жеринен кантип өтүп атканын биле албай атабыз. Бирок тешиктен өтүп атат. Бирок кантип өтүп атат биле албайбыз. Толкун катары потенциал, волновой потенциал, суперпозиция биякта да деген сөз да болуп атат. Анан өтүп атат. Бирок биз эгер өзүбүздүн наблюдение, вниманиябызды экөөнүн бирөөсүнө кылып койсок, электрон өзүнүн волновой функциясын коллапс кылып, баягы корпускулярдык мамилеге, корпускулярдык касиетке болуп калып атат. Кыскасы биз өзүбүздүн вниманиябыз менен, наблюдательбизди ошентип электрондун касиеттерин өзгөртүп коюп атабыз. А электрон бул материянын эң кичине бөлүкчөсү. Демек, бул эмне демек? Демек, азыр монтип туруп, мен өзүмдүн наблюдение кылып туруп, аффирмация кылып, визуализация кылсам, себеби наблюдение деген эмне? Бул ушул жака деген өзүмгө вниманиямды коюу да, визуализация кылсам, мен чын эле 2 айдан кийин Илон Маск болуп кете алат турбаймынбы? Анасыга. Электрон материянын эң кичине бөлүкчөсү. Демек, электрон өзүн ушинтип алып жүрүп атса, демек, ааламда да ошондой мыйзам ченемдүүлүктөр бар экен да. Демек, ааламда ошондой болот экен да. Мынасыга, демек, мен чын эле визуализация кылсам Илон Маск болуп кетет экенмин 6 айда бир курска барып туруп эле деген ойлор пайда болуп калышы мүмкүн да. Бул жалган ойлор, спекулатташтырылып чыгарылган ойлор. Тиги коучер тренингтердин сырага дароо эле буга шап алышат. Ооба, ошондой чын эле сен боло аласың. Менин курсума кел. Болгон бир 20-30 мүнөт турат курсум. Ошо курсума кел, мен сага үйрөтөм. Визуализация кылганды үйрөтөм, аффирмация кылганды үйрөтөм. Өзүңдүн энергетический потокторуңду мондай кылып бурганды үйрөтөм. Кыскасы бай, бактылуу, анан успех бүт болот. Болгон бир 20-30 миң сом алып кел менин курсума. Болду, анан сен дүйнө ааламды башкарып каласың. Мындайча айтканда.
Bunun баары жалган. Электрон биринчиден биз түшүнүш керекпиз. Декогеренция деген. Декогеренцияны эч ким ачыктап далилдеп бере элек. Кантип декогеренция жүрөт? Мындайча айтканда, субатомный мирдин ушул электрон ушул бөлүкчөлөрдүн касиети, кыймыл аракети бул түшүнүш керекпиз. Жанакы электрон менен кылганда бул вакуумда болуп атат да, вакуум. Бир гана электрон учуп чыгып атат. Бияка приборду койгондо, измерительный прибор. Ал прибор деген микроскоп да, ал деген жарык менен иштейт, фотон. Фотон бөлүкчөсү чыгып, электрондун бөлүкчөсү менен экөө момундай кагылышып, электронду бузуп салып атат. Ошол үчүн электрон өзүнүн кыймыл аракетин башкача алып калат. Да, бул да баягы бул эксперименттин критикасынын бири да. Ошону менен бирге ошентип анан корпускуляrdык касиетке болуп калып атат. Башкача айтканда, бунун баары вакуумда болуп атат. Бул мыйзам ченемдүүлүктөр вакуумда болуп атат. Бул мыйзам ченемдүүлүктөрдүн биздин ааламга өтүп кетиши декогеренция деп коет. Ал декогеренциянын касиеттерин, декогеренциянын механизмин толук ачык айкын эч ким ачыктай элек, илим ага жете элек дагы. Анан калп эле ошо субатомный мирде болуп аткан нерсени карап туруп эле, демек моундай болот турбайбы? Демек биз деген монтип туруп эле деме эле визуализация кылып жиберсек деме эле укмуш болуп кете турбайбызбы деген бул жалган. Бул экспериментке критикасы толтура. Эң чоңдордун бири ушул измерительный прибор турганда, жанакы айтып кеткендей, бул алда фотон да, биякта электрон, бунун баары вакуумда болуп атат. Эми ошону бузуп бул жана фотон измерительный прибор өзү ошол жакта турушу менен бул системага айланып кетип бузуп койду да электронду. Ал бияктан туруп, мен өзүмдүн внимание менен электронду буздум деген эмес. Бул измерительный прибор бул жерде туруп өзүнүн фотондорун жөнөткөн үчүн электрон бузулуп атат. Ана мен туруп буну внимание, максаттануу, ойлорду ишке ашыруу, бул албетте туура нерсе, бул бар нерсе. Адамзат чынында эле ааламды өзгөртүп келатат мына кылымдар боюнча. Эмне деген техника, эмне деген цивилизация болуп атат. Ошонун баары акылдын эсебинен туура. Адам ойлонот, максаттанат, өзүнүн бир идеалын алат, ошол идеалын ишке көздөгөнгө аракет кылат. Анын баары туура, аны эч ким жок деп эле. Бирок бул иш аракеттин баары ааламды өзгөртүү, бүт цивилизациянын жолу кантип өзгөрүп атат, кантип адамдар өз ойлорун ишке ашырып атат, бунун баары илим. Анан эмне жөнөкөй эле визуализация кылып койсок, биз эмне анда физика, химия илимин жокко чыгарабызбы, психология илимин жокко чыгарабызбы, математика илимин жокко чыгарабызбы. Кечиресиз, адамзат бул дүйнөдө кубулуштарды көрүп атып, ар кайсы дискреттик материянын дискреттик бөлүкчөлөрүнүн кыймылын байкап атып, математика илими келип чыгып атат. 1, 2, 3 деп, ар кандай материянын кыймылын, формаларын өзгөрүшүн, от, аба, ар кайсынын башын карап атып, суу, физика илими келип чыгып атат, химия илими келип чыгып атат, адамдардын өз ара мамилесин изилдеп атып, социология келип чыгып атат, туура. Адамдын кыймыл аракетин, чечим чыгарышын, аны тиги буудап атып, психология келип чыгып атат. Бай болом десеңер, кечиресиз, экономика деген илим бар. Анын баары илим, ал деген илим объективдүүлүктүн, объективдүү материал, объективдүү реалдуулуктун механизмдеринин биздин ан сезимде чагылдырылышы илим болуп келип атат. Мындайча айтканда, илимди аттап кетүү мүмкүн эмес. Жөн эле визуализация деп туруп эле илимди аттап кете албайбыз. Андай болуш мүмкүн эмес. Ана бир кайдагы бир вакуумдагы болгон бир экспериментти алып эле, мына көрдүңөрбү? Ошол үчүн мен курсума келгиле, мен силерге визуализация кылганды үйрөтөм деген баары жалган. Буну биз туура түшүнүш керекпиз. Болду. Бизде жетерлик эксперимент жетерлик техника жок. Азыр электрон моундай жүрүп кантип өтүп кетип атат, ошонун баары так изилдеп, ошону менен бирге ушул кванттык мыйзамда кайсы принцип менен декогеренцияга өтөт, биздин ааламга кантип өтүп кетет, микромирден макромирге кантип өтүп кетет, аны толук дагы ачыктай элек. Бизге ага да техника жетишсиз. Ошол эле ойду Ленин 100 жыл мурун айткан да. Его узость, односторонность. Физики доказали, что масса электрона может оказаться равной нулю. Мы цепляемся за материю, а в руках у нас пустота. Нуль, ничто. Материя исчезла. Да не материя исчезла, а исчез предел наших представлений о ней. Эми ушу менен бирге өтө чоң үмүттөмүн, мына биз түшүндүк деп. А эми ошол тетиги коучерлерге айтарым, мына менин позициям мындай, айттым. Эми коучерлерге айтарым, мен силерди баарыңарды күнөөлөйм.
силер элдин бир болор акча табам деп күнүмдүк турмушуңарга элдин башын айлантып дүйнө көз карашын бузуп элди караңгылыкка адашууга түртүп атасыңар. Чынында эле мен кыргыз элим ушундай билип калсын, бактылуулук болсун деп аракет кылып атам эл үчүн дегениңер чын болсо, анда кечиресиз, анда келгиле менен жолукула, дебат кылабыз, дискуссия кылабыз, элдин көзүнчө бир чоң бир мыкты бир Назир Айтбекова сыяктуу бир чоң блогердин аянтчасына барабыз да дискуссия кылабыз, эл көрсүн, эл түшүнсүн. Мүмкүн мен жаңылышып атам, мүмкүн силер жаңылышып атасыңар. Bunun баары ушунчалык мындай ачык айкын эле нерселер да. Просто биз проблема эмнеде? Проблема бизде да, адамда да, биз мындай бир аз ил менен таанышканда эч убактыбыз жок да. Тиричилик бизге убакыт бербейт. Тиричилик баарын алдыга кууп турат. Ар бирисинин экономикалык, социалдык милдеттерибиз бар. Алар бизди ар дайым алдыга түртүп турат. Буларды изилдегендей баягы мүмкүнчүлүк жок да. Бирок бул нерселер өтө ачык айкын. Жанагы коучерлердин айтып атканы жалган экени өтө ачык айкын. Баарыңар мультфильм билесиңер, Смешарики деген. Ошо Смешариктин эле бир сериясын көрсөңөр, Вселенная под наблюдением деген. Ошондо эле бүт көрүнүп турат да, бүтүк бунун баягы бул экспериментти спекулатташтырып салганын детский балдар үчүн тартылып аткан мультикте эле ачыкталып турат. Успокойтесь. Квантовая физика не работает так, как вам этого хочется. Биз ошого карабастан ишенип атабыз да, капкайдагы анан мысли материальный, анан любая вещь, вот эта вещь, это все мысль дегенге ишенип, анан любой бизнес, это когда-то было просто чья-то идея дегендерге ишенип жүрөбүз. Бул нерселер мындай жөнөкөй көрүнгөнү менен эмне коучерлерге эмне жөнөкөй бир кылып атат да, алда бир өзүнүн бир варианттарын түшүндүрүп берип атат да элге деп койгонубуз менен иш жүзүндө бул элдин дүйнө таанымын, элдин көз карашын бузат да, жана элге зыяны чоң билинбеген менен. Урматтуу көрөрмандар, ушу видео жакса лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар, таркатканга жардам бериңиздер. Илимге кайдыгер мамиле кылуу мүмкүн эмес, ал туура эмес. Жөн эле отуруп алып эле кайдагы жомокторго ишенгенди токтотуш керекпиз. Антпесе ушундай туңгуюкта кала беребиз элибиз. Ошо көргөнгөргө рахмат.